Korrupsiyanın tanımı şunçалық kеңейip жайылған екен. Мына мамлекетте мындай чоң өлчөмдөгү акчага алдаганда болбошу. Korrupsiya менен айырышкан күрөш уламчыдат. Бажычылар жасалма документтер менен уну алып келүү фактысын аныктады. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, мекеменин кызматкерлери тарабынан текшерүү иш-чараларынын жүрүшүндө Россиянын жасалма документтеринин негизинде 2008-жылы чыгарылган Mercedes-Benz E63 үлгүсүндөгү унаа Ички иштер министрлигинин унаа мамлекеттик мекемесинде каттоодо турган фактысы аныкталган. Россиянын федералдык бажы кызматынан алынган маалыматка караганда, бул унаа Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча мамлекеттик инспекциясынын маалымат ресурсунда катталган эмес. Бажы төлөмдөрүн төлөөдөн качуу, мыйзамсыз аракеттердин натыйжасында мамлекетке 3.109.606 сом зыян келтирилген. Факт кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталып, материалдар маңызы боюнча кароо үчүн башкы прокуратурага өткөрүлдү. Korrupsiyanın tanımı şunçалық kеңейip жайылған екен. Мына мамлекетте мындай чоң өлчөмдөгү акчага алдаганда болбошу. Korrupsiya менен айырышкан күрөш уламчыдат.